Барыңыздарга салам, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн кырсылдаган, эзилип кетпеген туздалган бадыраңдын рецепти менен бөлүшөм. Алгач эле бадыраңдарды таза жууп, бадыраңдардын эки баш жагын кесип алабыз дагы. Суудан куюп, бир түнгө же болбосо бир суткага коюп коебуз. Мында бадыраңдар катуу кырсылдаган болуп турат жана жапкан банкаларыбыз атпай жакшы сакталат. Көрүп турганыңыздардай ушундай майда көбүкчүлөр пайда болот. Керектүү азыктардын баарын даярдап алабыз. Бизге ачуу калемпир, сарымсак, укроп жана хрен жалбырагы керек. Бадыраңдарды суудан алып даярдап алдым. Банкалардын баарын сөзсүз түрдө буулап, биринчи эле сарымсакты, андан кийин бадыраңдарды банкага тыгыз кылып жайгаштырып чыгабыз. Ачуу калемпир, укроп, хрен жалбырагы баарын тизип алабыз. Даярдап алгандан кийин шарактап кайнап турган сууну банкага куюп 15-20 мүнөткө коюп турабыз. Биринчи куюлган сууну төгүп, башкадан дагы кайнаган сууну куюп 15-20 мүнөткө дагы коюп турабыз. Банкадагы сууну төгүп, үчүнчү жолу сууну куярда биз керектүүлөрдү банкага алгач салып алабыз. Бизге биринчи эле кара мурч керек болот, тоголок кара мурч, лавр жалбырагы, андан кийин туз. Мен 1,5 литрлик банкага жаап жатам, ошон үчүн 1,5 аш кашык да туз салынат. Эгер сиз 1 литрлик банкага жапкан болсоңуз, анда 1 аш кашык да туз саласыз. Андан кийин кайнап турган сууну куюп, артынан 70% оксуздан коштум. Оксузду дагы 1 литрге кошкон болсоңуз, 1 чай кашык да кошосуз. Менде 1,5 литрлик болгон үчүн 1 чай кашыктан көбүрөөк коштум. Сиздер үчүн даярдаган видеом жаккан болсо лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуз. Ушул рецепт менен даярдап банка жапкан болсоңуздар, комментарийге жакшы ой пикириңиз калтырып кетиңиз. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болуңуздар.